кетіп қалшы эми. Итти деле кетпесе кетип калат го эми. Жумалы, каракчы. Деп элге журтка шерменде болгондон көрө турсасы жок жүргөнүн кандай айырмасы бар? Бар, чыгып кет башымда. Чыгып кетем. Бар. Чыгып кетпегенде мен. Келе сол. Итке кандай мамиле кылсаң аялга да так ошондой мамиле кылыш керек. Ит ажылдап келатканда хозяин чыгып жат дегенде шымшүйүп жатып калабы. Кто она такая вообще? Өткөндө үйдү таппай калганмынбы? Же кемпирим алмаштырып алганмынбы? Кошуна кемпирдин төшөгүнө барып жатып алыпмын. Мен курактуу аялдар канча болуп атат? Дура. Сен курактагы аялдарды вообще сураган киши жок. Канча эшек десем 120 дейт. Үйде кім бар? Абдулдака? Үйдесіз бе? Bir минут қарап қойың. Салам алейкум, кандай? Жақшыбы, тышынып қой, кел. Тышынып, жақшы. Жөнле келдің бе? Жөнле келдім бе? Келшіме, жүргіге кетіп. Бердеріне кетейін. Ya. Бердеріне кетейін. Берге отырып. Алды алшық деген. Отырман. Тегін ал. Алам бana. Қандай жақшыбы? Жақшы, рахмат. İşlerin жақшыбы? Жақшы екен. Өзіңіз. Бала шақаң жақшыбы? Жақшы құда қалса, бар, жақсы екен. Өзіңіз қандай? Жақшы. Жақсы, отырасыз. Баяғы лел аял мененсің бе? Ошон менен, ләке. Ошол болгондо канчанчысы лел? Қанша болып қалды? Bir İşiniz Rahman'ın arkasından le gel atasın. Жайым турмуш экен да. Өздөрү келет, ана кайра өздөрү кетип калат ушундай болот да. Кандай анан? Өзүңүз кандай? Келчимез элен. Мына көчөдөн өтүп кетип атып, үйдү көрүп калып сиздикин. Анан акам үйдө экен, бир учурашып коюп өтөйүн деп. Рахмат. Ушинтип отурганда үкелер келип учурашып акыбал сурап койсо кишинин төбөсү көккө жетип калат да. Келип кабар алып атат деп. Десең. Рахмат. Жакшы болсо. Сизди неберелүү болушушту жеңем экөө деп ошентип укту бекен. Кудай буйрусын. Болсун. Өткөндө неберели болдук. Жакшы. Кудай ушуну кут кыл деп коюп отурабыз. Кут кылсын. Неме убагында келип көрө албай калдык. Таарынбай турасың. Эчтеке эмес. Эми бабушка, дедушка болгон турбайсыздар. Буйруса. Жакшы. Бабушка, дедушка болгон жакшы бекен? Жакшы мен. Дедушка болгон жакшы бекен? Дедушка болгон аябай жакшы экен. Бир Бир жери бар экен кысталак. Дедушка болгон жакшы экен. Кечинде бабушка менен жатып калган жатат экен да. А так нормально. Эми азыр возраста, силердин возрастыңар ушундай. Возраст аша келатан көрө. Ушул возрасттын ушул жери жаман экен. Ушул жерлер мына ушул именно ушул возраст жаман экен. Эмнеге? Же иштеп кыйратпайсың, же иштебей жата албайсың, же пособие албайсың, же пенсия албайсың. Ушундай бир ни туда, ни суда мезгил экен да. Эми убагында иштегенсиз экен. Убагында иштегенсиңер. Эми азыр жеңем жанында иштеп эмне кыласыз? Жеңем жанында жата бериң да. Жеңең курусун ата. Ошо жеңеңде ни туда, ни суда болуп атпайбы. Же келин эмес, же кемпир эмес болуп. Аксакалдар, жакшы. Сиздин дагы оюңуз, чубак ажыдай болуп, бузулуп бараткан го дейм, ал чубак ажыныкын бузулуп бараткан деп айтпайт ал. Между прочим, эң туп-туура маселе козгоду. Туура кылган бол. Туура кылды. Только до конца кетпей койду да. Атак жашырганда міне аксакалдардын баары эле күтүп аттык. Башта бир деп эле. Кетпей койду да. Туура айтасыз. Эми чубак ажы дагы өзүнө ишенбей калды окшойт дейм мен. Ишене албай калат. Ишене албай калыптыр. Мен айтып атпайм, ушул возраст жаман экен. Адам өзүн ишене албай калат экен. Илгери билесиңби, бейтааныш бирөө менен таанышып калсаң, ушундай переживать этип турчу элек да, таңдары кетип калбаса экен. Эптеп гостиницага барса экен деп турчу. Азыр наоборот. Эми эмне болот?
ilgeri mınday mesele de ha. Vay Niye onu Allah kayakta ya. desin? İlgeri mınday. İlgeri mınday kayakta tagar. İlgeri mınday jakın oturgandardı jongoy. Tö artta oturgandardı şunday gösmenen atkanda. He. Aysız karangıda betine fanarik bergen koyondoy gana kalçıldap oturan. Aslı jaktagılar alar bistik bolçuda. Жақсы күндер өткен. Eң сонун күндөр. Ошолордун да эстеп калсаңыз жаман болуп кетсеңиз керек, Я. Баягы жаш Жаман болгонду айтасың да. Кадимкидей эле ыйлайт да. Каяктан айта койдун? Неме? Ойңа мен. Илема. Адам деген, үмүт деген кыйын экен. Азыр деле элдин арасынан иштей берем. Может келип калыштыбы деп. Жок, эми аны тааныйсызбы анан? Кимди? Баягы издегендериңизди тааныйсызбы дейм. Каяктан алар көп да. Мени көрүп калышса келип калабы дейсиң да киши. Мен баягымын деп. Болду, илема. Коң илема. Каяктан айта койдум. Азыр жеңем кокус эшке чыга калса уят. Издеп келип калса, анан Жеңең кара жерге кирсин жеңең. Издебей жүргөн жеңең беле. Илгери телеле издеп жүргөн жеңең да. Шаарды түрө кыдырып, гостиницадан гостиница койбой, кайсы жерде жатты экен кармап ала коеюн деп. Азыр деле издейт. Азыр мени издебейт. Bir жака жөнөй издеп калсаң көйлөгү, башкасыбы кечке издеп таппайт да. Эки нерсесин койбоду. Издегенин койбоду, анан азыр ушу илгери айтчы, сен ичкенди билбейсиң деп. Öyle lan eldim bari içip tuğuldu böyle. Üylenem de dep, oşondan beri üyleneyim dep cantalaşıvır içip geletem, cantalaşıvır içip geletem. Gayrili hazır kaçayın sen, hiç kendi bilmeysin hele deydi. Aka özü ayaldın bari ele oşonday bolot eken. Ayal kamrı bir ele жерден de. Oşo tuğra aytasın, oşonday ele eken eten. Андай кылсаң да жакпайсың. Жакпайсың. Мындай кылсаң да жакпайсың. Жакпайсың. Азыр дагы келиңиз менен урушуп кетсем болот, уруша кетип. Анан? Болбогон нерсе менен урушуп кетип, көчөгө кубалык чыгып койсо болот азыр. Seni mi? Берди. Өзü kovala verdi. Өзү кола бербеди. Анан кой анда нерфи таркасын деп анан сизди үйдө экен, үйдө болсо бер. Эч болбосо бир күн жатып кетейин. Акам менен сүйлөшүп деп бетти сыйрып коюп эле келдим экен. Ey ayalım jakşı eken kuğu birgen. O ilgeri bistikileri antçemez de. Hep de büyüden çıkıp geteyin deyip atayla vuruş çıkarçı usta biz. İlgeri mi? Hep de büyüden çıkıp getken de kaççı usta tav almasın deyip. Seninki jakşı turvay bu öz ayda birgen. Ya anda jakşı ele болгон Vay ya. Hazır kançaga çıktın. 40'a gelip kaldın. Yatan ne oldu be? Ücaydın sana ne gerek var? Sözünde öyle dedik. Üç aydı te 70-80-90 kovarganda dele salıp alsan bolat. Buna bu kuğragan bozduras kayra kaytpayt. Kaytpayt bul. Tuğra aytasız. Ekinçiden şu yaşlar siler jaman kıldığar da ayaldarga tizgin berip koyup. Ant beş kere ayal degen it jandığı bolup. İtke kanday mamile kılsan ayalga da tak oşonday mamile kılış gerek. İt acıldap gel atkanda hazayin çıkıp jat degende şümşüyüp jatıp kalabilir. Ayal da oşonday bolat. Acıldap gel atkanda le jat desen Ben hiç андай kıla albay koydum ata. Adır da çat desen özüm kola tüketті. Neme? Yeme bari jakşı eken, prosta. Yeme... Minege uyalasın, minege tartınasın. Uyaladı eken, yeme jengem tartınam da. Vay ata vay. Jengenge mine tartınasın ya lan kuday. Niço padona, üydü jengen salgan emes da. Men salgam da. Siz salgan? Kak erkek katarı men salgam da. Jengenge kıtoğana takaya vapşı. Ayakları ne?
Ошосы илгеркилер эркек болгон. Кудайга шүгүр бала чака бөлүнүп кеткен дардай үй жатат. Бир күн эмес керек болсо 1 жыл жашабайсыңбы? Жок, эми ошосы да тартып кеткенсиң. Эркек эркектей болуш керек. Бекем атаң көрүшү эркектен ушу биздин поколениядан кийин эркекчилик токтоп калабы деп корком ата. Жок буйрса. Неме Салып атат бирөөсү. Сизге зырылдап атам. Жеген ке. Жеген. Слышал. Алло, Алло. ай, өлүп калган жоксуң бу? Кайда жүрөсүң я? Баятан бери издеп таппай атам. Ой, эшик эле чыктым, отурам бу жерде. Не болду, тынччылыкпы? Тынччылык болбогондо эмне согуш чыгып кетти дейсиңби? Эй, кечекиден калган тамак бар экен. Жейсиңби же итке бере берейинби? Итке жарымысын берсең да жарымысын калтырып койсоң болобу? Бияк экөөбүз жеп алалык. Экөөбүз дегениң кандай? Эмне, мени да же деген турасыңбы, я? Жок, сен мене жемегелең. Киши келип калды. Кандай киши? Ырысбек. Кайсы? Үкөмчү Жантөрөев. Ал эмне келиптир? Биздикиде бышырып коюптурбу, я? Кой анча катуу кетпе, кемпир. Жөн эле келиптир. Мындай аял экөө кишини айтыша кеткен экен, анан кууп чыгыптыр да. Эми жаштык да. Анан сиздин үйгө бир күндө болсо жатып алайын деп аткандан мен азыр жеңең айтайын деп аттым эле. Эмне, анын сенден башка барар жери жок бекен? Барбайбы наркы досторунукуна? Каякта достор айланайын, бул арак ичпей койгонуна 5 жыл болду. Арак ичпеген кишиде дос болчу эле. Бирөтөлө жашатып албайсыңбы? Чакыр нар жакта үй жайы жок жүргөн бомуштарды дагы. Жок, бул бомж боло элек, жаңы эле чыкты. Эй, былжырабай кетчи үйгө. Тим эле гумандуу болуп кетет. Кир үйгө. Азыр. Мен барбасам болбой калды. Барам. Барайын. Капа болбой, Капа болбой. Биз эркекпиз. Мен уктум көзүн. Жок. Эгер жеңең болбогондо мен акаң билесиң го, эркекче жүрөм го. Эй, болбойсуңбу? Мына баратам. Sen kayısın bana lan? Мен Рысбек. Kim? Рысбек. Amel var öyle. Doktora geldingizби? Özünde gel. Sağa gel attım böyle. Yok. Buyağa gel. Mümkün mü gel? Gelиңиз. Gel. Mineye geldim böyle atam. Gelиңиz O Аксакал. atam. Gel sağa. Sağa gel atkam. Аксакал, келиңиз, отуруңуз. Ne? Oturup alayınca isteyimin. Neme? Men çoğun kız sağa gel atkanım neme? Va atan ne olacak? Karaçı. Nege gel attım hele? Неге келатканыңызды мен кайдан билейин, Аксакал? Sen bilmeysin. Аксакал, көрүп атам. Сиз склероз, анан сахар турбайсызбы? Kanday? Сиз склероз, анан сахар турбайсызбы? Kandı biliverdim. Шымыңыздын замогу ачык жүрөт. Демек склерозсуз. Анын айланасында додо болуп чымындар жүрөт. Демек сахарыңыз бар. Al jönele karlık boluş gerek. Adam karganda oşondoy bolup kalat. Unçak bolot, başka bolot. Bir jerin oğruyt, bir jerin oğruyt. Adam 60'tan ötkönden keyin boldu. Erteminen koygon soň eş jerin oğrubasa demek ölüp kalgan bolosun. Anan tekşerip görbey bilbey turu bile mınday oğurken anday oğurken deyverseňer tuğru bolboyt da. Аксакал, кантип текшербей? Текшеребиз да. Сизде склероздун признактары болуп атпайбы? Mineleri bolup atat. Склероздун белгилери болуп атат, Аксакал. Kanday belgiler?
Ого күйгүнөй. Кандай белги экенин кече келгенде эле айтпадым беле. Soğumuz geçeye de geldim böyle. Кече келмек түгүл бир суроону кайра берип башымды ооруттуңуз го. Анан кечинде мен кеткенден кийин кетпедиңизби? Tuu yata. Bilmem degele kişiye jakpadım atanı. Kişini jon koy başka geldik. Üyde gempirime jakpadım. Erteden keç kuruşavuz. Geçinde jatkandan taң atkança uruşavuz gelip. Uyku yok. Jatkandan keyin surayt. Tüşte menden mineni surap attın eledi. Yaylanayın kuda eşteke suragan jokmun, mine suramak elim. Desem bolboy surap atmadın böyle, mine ele deydi. Anı da jatıp algandayın surayt kıçanıştap. Gündüz surasa da esteysin de. Geçinde uyku surağının ortasında jatsan anan minesini estemek elim. Аксакал көрдүңүзбү? Бул дагы склероздун белгилери. Ушу сиздин возрастта көп эркектер импотент болуп калат. Анысын унутуп калып эле анан көп нерсени сурай беришет да. Анан сиз дагы байбичеңизден арбалияны сурадыңыз да. Анан урушат да. Дагы урушпаган кемпир экен. Bilmem atam. Kebir aytat, aksakal sistiki jakşı oğru deyip. Yaylanayım kuday, oğrunun da jakşısı bolovu deyip. Desem aytışat jakşı da canınızdı geyti oğrutpayt deyip. Ertemenen uqqanındağı canı söyleşip atkanındağı bari canlılık bolup sezilip durat deyip. Ал жагы бар аксакал. Зерикпейсиз да. Бир окуяны кайра жаңылык кылып угуп отура бересиз. Jakşı bolboy kurup kalsın atan. Ötkönde şermende olup kalat iştavadım bu. Окуй, эмне болуп? Bilmem, mine cegenimdi de bilmem, minişkenimdi de bilmem. Bir pasta turu bile içim burap kalsa ola. Cügürüp getip atam gelip, cügürüp getip atam gelip. Özüm cügürüp getip atam. Kayaka cügürüp getip atkanım estey albayım. Окуй. Анан? Daha jakşı ne verem, sezip kalgan eken kolumdan karmap. Ata bir akavasınız ele bir akavasınız deyip. Cetelep girgizip tuvaletin içine girgende görüp alıp anan istep atmayayım. Uşu yaka gel atmadım böyle de. Окуй. Жетиштиңизби анан же жетишпей калдыңызбы? Ya. Жетиштиңизби же жетишпей калдыңызбы? Жетiştim. Жетişkeni. Biro kayra çıkıp gel atıp tuvaletin kalgasının tutkasın karmap alıp turam. Gelip oylanıp turam. Окуй, эмнеге турасыз? Oy unutup kalıp atmayayım mı? Gel attım bele, ceket attım bele. Окуй аксакал, мунун үстү киши укпасын. Эртең кокус бирөө укса, бүт айылга шылдың болосуз. Мындай жамандыкты кыргыз укпай коёбу. Андайды биринчи катта кыргыз жакшылык сөз укпай калат. Мындай нерсени тим эле аткан октой угулат да. Менде келес о. Жанагы жамбыл акмакка айткам да тең туш катары. Өткөндө ушундай болуп шерменде болуп кала таштадым. Эч кимге айтпа дегемди. Al gelen so suravagan kişinin bağrına ait çıktır. Halkı Cambıl'ın ukkanı Kırgızistan'ın carımız sukkanı da. Göçöğe get vatsam hele her kimisi kolumla görsetip alıp gülü atışadı hazır mindaya kılıp. Bağırdan canağı el çoğulgan aş toyga var albay kaldım. Barsan hele bu oldu, her kimisi gelip koltukta böyle abladaki veri bassanız ötkönde kızık bolgan turbayıspı cambıla kayttı deşi böyle. Degi uşundan kutulsam bolovu, uşul oradan ayıgan bu degi. Аксакал, siz karate anam boks menen maşığınız. Mine? Karate anam boks menen maşığınız. Oy kadim kele cana baldar. Dal özü. Oşol jardan beri. Эми ооруңуздан айыкпайсыз, бирок шылдыңдагандар азыраак болот да. Alardın şıldığından korkkan jerim yok ataňlar. Alardın şıldığını maga jugup kalmak beleden.
Menin korkkonum başka bolup atar. Mintip jüre versem biröөнün kolundan ölüp kalan bu dep korkup atam. Siz digim öldürmegile? Jaman bolup atam. Nege? Oy bilbeyim aylana. Ötkönde üydü tappay kalganmın bu. Kempirim almaştırıp alganmın bu. Koşuna kempirdin töşögüne var jatıp alıpmın. Daha jakşı çalı 3 yıl murun ölüp kaldı ele. Bolbosa men ölüp kalmakmın da. Ay aksakal, geçeten beri siz meni süйлöşүп otуруп байкадым да. Ушу сиз оорубайсыз деле. Неге? Склероз менен ооруган киши мындай болбойт. Сиз калп эле оорумуш болуп арбалянын тварит этип жүргөн жоксузбу я? Жөн туру çaylanan. Sakalım örtlenip ketpeybi? Uşu yaşka gelip alıp oşelsin. Ay жок ай, ушу оорубайсыз. Men emes dedim sağa mine gel atkanıma. İstedim hazıreten. Sen bilesin. Sen köp yıldan beri bizim ayılda doktor bolup jüresin. Kimdin kim ekenin sen bilesin. Aytçı bana. Şu bizden ayılda mağa okşop skleroz menen dağı kimdir oğruydu? Аларды билип алып эмне кыласыз? Sen aytsan, balança dep aytsan mağa, men oşolordan barıp karız akçalayın dedim öyle. Мына айттым беле? Сиз оорубайсыз. Сиз калп эле өлмүш болуп ооруйм деп, сакалыңыз өрттөнгөн чансыз. Sakalga sılba, sakalga. Ölmüş bolup dep. Sen de ölmüş bolup atpaysın bu. Мен эмне болуп өлмүш болуп атам? Men de geçerden beri gelip bayqap atam. Эмнени байкап атасыз? Bu sklerozun çoğu jatıp öüşköndөн jukpayбы? Аны сизге ким айтты? Чогуу жатып өбүшкөндөн жугат деп. Anam mine geçerden beri geçsem ele ulam ele tanımaksam bol ele akşa kel dep atasın. Да пошел. Концерттен алдында эле ушу залда отурган эркектерден кандай? Эркектерден кечирим сурап коеюн деп атам. Урматтуу залда отурган эркектер, мени кечирип коюңуздар. Себеби дегенде бүгүн майрам эркектердики, биздики. Ага болбой эле биз чыга калып эле айымдарды мактап ырдап кирдик. Ошон үчүн кечиресиңер. Мен табиятыман ушул аялдарды жакшы көрөм. Үйдө бирөө жүрөктүн суусун алып койгон да. Чын. Аялдарды көрсөм эле болду, мени айтарым билбей, сөз таппай ушу мактаган көтөм да. Бир жолу балким көргөндөр бардыр, бир жолу телевидениеде, эфирде интервью берип отурсам, журналист кыз сурап атат. Абылдаке дейт. Siz bardığın ele baştan ayağı ele sınday veresiz, deyik siz özünüz kimge başı yesteyin. Men ayttım, men 3 nersege başıyım. Birinci Allah'ın buyruğuna başıyım. Ekinci kaysıl mamlekette yaşasam, jürsem, oşol mamlekette mıyzamına başıyım, anan ayalma başıyım dedim. Desem uşunday turup ayaldarga jagı vermey kaldı. Ушундай туруп алып эфирде элдин көзүнчө аялыма башыем дегенден уялбайсызбы дейт. Мен айттым, уялбайм. Кантип, неге уялам? Бул болуп аткан, бул өзү факты да. Жана саясатчылардан айырмам ошондо дедим. Алар деле менден бешбетер аялдарын эле башыет, бирок алар менчилип айта албайт. Алар айтса балага калат. Өткөнде бир депутат, машинеси жок депутаттарды көргөндө мен уялып, ушундай жер карап өтөм деп коюп, кандай тепкеге калды. Аялыма башыем десе, андан да жаман тымтыракайлары чыгат да. Ошон үчүн алар айта албайт. Мен эгерде бир нерсени туура эмес айтып алган болсом, эртеси күнү келип, ал тамаша болчу деп коем. Asiller işenesinger ошого. Алар антип айтканга болбойт. Ошон үчүн алар ойлонуп, башында биринчи топтоп алып, анан айтыш керек. Мен айтайын дегеним бул эмес, аларга акыл үйрөтүп отурайын деген жерим жок. Мен айтайын дегеним башка.
Мен урматтуу туугандар, ушул сахнада жүргөнүмө быйыл Кудай буйруса туп-туура 35 жыл болду. Бір 1983 жылы жап-жаш мөлтүрөгөн кезим эле армиядан келип эле баштаган ишим ушул иш менен келатам, себеби башка иш колуман келбейт. 83 жылы май айында Токтогул эл театрына актер болуп киргем. Токтогул эл театрында мен 7 жыл иштедим, бир топ спектакльдерде ойнодум. Анын барын катарынан санап отуруштун эч кандай кажети жок. Андан кийин ушул Оштогу азыркы Ырыспай Абдыкадыров атындагы филармония жаңы ачылганда, ушул Оштун филармониясында 8 жыл иштедим. Мен оңой кишилер менен иштешкен жокмун. Биринчи ушул филармония ачылганда Раматылык Тогон аке Эшбаев директор болуп шайланды. Ошондо ар кимиз ар кайсы жактан келгенбиз, иштегенбиз. Мени менен кошулуп Тогон аке, Ырыспай Абдыкадыров, Жолдошбек Мамажанов, Раматылык Алтымыш Кадыров, Болуш аке комузчу Мадазимов, Ырысбек Тасмаев, Жанибек Алыкулов, Дөөлөт Мадымаев, көп. Тилеке тагдырдын жазмышы ушундай экен, алардын баарынын көзү өтүп кетти. Көзү түрүлөрдөн азыр Рахман, Жамбыл, ушулар. Мен ошол 35 жылдын ичинде кандай иштедим, элдин арасынан өз ордуму таба алдымбы, таба албадымбы, кимдир бирөөнүн жүрөгүнөн түнөк таап, ушул жакшы артист деген бир сүймөнчүлүккө айланып, кимиңиздер ошондой көз карашта болсоңуздар, мен үчүн анда сиздерге чоң рахмат. Алеми артист катары кимдир бирөөлөрдүн купулуна толбой жүргөн болсом, анда кечирим сурайм. Демек болгон дараметим ошол. Анда кечирип коюңуз. Бирок мен бир гана нерсени билем, 35 жылы мына ушинтип өз көрүүчүлөрүн жоготпой келген артист, демек нормальный деп ойлойм. Менин үчүн эркектерден кечирим сурап атам, себеби дегенде мен качан концерттик программа дайындап жазып атканымда колдон келишинче бардыгын мындай камтышка аракет кылам да. Ушул 23 февраль эркектердин майрамына аралаш Ошко Жалал Абадка келип атканын билем. Келип атып ушул эркектерди да жакшылап майрамдар менен куттуктап коеюн деп, эми сатира менен куттуктай албайт экенсиң, жанагыга окшогон жакшы бир ырлар менен куттуктап коеюн деп, бир топ акындардын китептерин чогултуп алып окудум. Аябай казып окудум. Бир дагы акын эркектер жөнүндө ыр жазбаптыр. Ырымына жок экен. Бүт эле аялдарга, ушу аял сен укмушсуң, кыйынсың, айсың, күнсүң деген неме экен. Даже Байдылда Сарногоевдун бир китебин окуп атсам, ошонун ичинде Байдыкенин бир ыры жүрөт. Аккуу жок жерде гөл көрксүз, аял жок жерде ел көрксүз. Эгерде аял болбосо эркектер көргүлүктү көрмөкпүз, опшум өлмөкпүз деген неме экен. Ошон үчүн адамдарды экиге бөлүп атат деген неме менен, айып менен мен азыр бүт акындарды топ-топ сотко берип атам. Чын. Туура кылып аттымбы эркектер? Берип атам. Эмне болсо ошондор. Байдылда Сарногоевдун өзүң кош бер. Аны сотко берип атсам бирөөсү айтат, бул кишини эмнеге берип атасың? Бул өлгөн да дейт. Ну что ж өлсө?
Ne olup turle деп атам. Hazır bizde sottор өлгөн кишиге да өкүм чыгарып кое берет азыр. Пожизненный деп коёт. Этегине Интерпол аркылуу издөө салып коёт. Аны баарыбыз билебиз, что ал келбейт, никогда келбейт. Баарыбыз билебиз, но зато соттун өкүмү бар. На всякий случай келип калса камалат деп коебуз да. Ошон үчүн ушундай кылып атам, эми анын канчалык ийгилиги болот билбейм. Эми аялдар жөнүндө айта берсе сөз көп. Таяктын эки учу бар дегенде аялдарга канчалык жакшы сөздөр болсо, ошончолук жаман сөздөр да бар, туурабы? Мен аны бул жерде туруп алып, маңдай тескейип отуруп алып, аялдар ким экенин мындай сөз менен айта албайм, уялам мен. Аны мына ушундан кийинки интермедиялардан аялдар ким экенин көрүңүздөр. Мына 8 март майрамыңыздар уламдан улам жакындап келатат. Эх, айымдар, айымдар, айтып бүткүс кызыксың, күйгөн оттой ысыксың. Анан туруп бир паста аяздан да сууксуң. Бирде таза суудайсың, бирде чөлдөй кургайсың, бирде дилди агартып, бирде дилди булгайсың. Бирде балдай таттуусуң, бирде уудай ачуусуң, бирде жумушак кебездей, бирде таштай катуусуң. Бирде тийген камчыдай, бирде тилген кайчыдай, оң тетири жаралган, ай тилиң, ай тилиң, ай. Анан кайреле жакшы көрөбүз, эх, айымдар, аймай. Келаткан 8 март майрамыңыздар менен. Рахмат. Мени не өлүп кетти? Рахман чык деп атат. Кара суулук окшойт. Туура айтат, мен дагы сени каалабай турам. Неге? Жок, куттуктап келгениң билип. Я. Генерал? Ал сизге генерал. А сиз билесизби мен үчүн ким экенин? Оозум барбайт. Так? Рахмат дейм да, ошо элге көрүнүп койдум, куттуктаганы келди, ниети жакшы, пейли жакшы, ичи, курсагы, төшү баары жакшы. Но только сөзү жаман. Мен сенин айыңан 1,5 жыл концертке коюп сахнага чыга албай жүрдүм да. Рахмат, кетип каласыңбы, Коем атаң келгенде сүйлөп кой. Жөн эле койчу, рахмат, эми ушу кетип калчы эми. Итти деле кетсе кетип калат го эми. Ушундай кан болсун Абдул дейм, атаң келгенде сүйлөп кой. Эгерде азыр Рахман кандай сөз сүйлөйт, мен аны билбейм. Эгерде кимдир бирөөлөр камерага тартып башка кылып аткан болсоңор, Рахмандын сөзүнө мен жооп бербейм. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен. Күлкү кечеси өзүнүн сапарын улай берет. Күлкү өмүрдү мүлкү деп кыргыздар бекер айткан эмес да. Абдулда досумдун 35 жылдык сахнадагы юбилейине келип бияктан карап туруп, Абдулданын ырдап атканын көрүп, өзүмчө ойлонуп калдым да. Эгер Абдулда мындай ырдай берсе, жакында Атамбай экөө дуэт ырдайт окшойт депчи. Микрофон кошуп койчу кадыбек кичине. Так, мына жакшы экен. Өзүм тамагым оорубаса, тигинсе иштебейт экен. Мен бүгүн саясатты сүйлөбөйүн дедим. Андай кылайын десем, башка эч бала билбейт экенмин. Эми бүгүн саясат деген бул кандай болуп калды? Бардыгыбыздын
эртеден кечке сүйлөгөнүбүз ошол болуп калды да. Көчөдө, автобуста, маршрутта, таксиде, үйдө бүт бар жокто да. Ансыз болбой калды. Себеби дегенде биз ошондой демократиялуу сөз эркиндигин кепил кылган мамлекетте жашайбыз. Оюбузду ачык айтканга укугубуз бар. Мына ушундай мамлекетте жашап аткандан кийин биз сөзсүз сүйлөйбүз, сүйлөбөсөк болбойт экен да. Мына президенттерди мен жакшы көрөм өзүчө. Аябай жакшы көрөм. Бийликти сыйлайм. Мен ошолор айткан нерсени кылганга, мизамга моюн сунганга аракет кылам. Бирок алар өздөрүнүн айткандарын кылбай кууратат да ошол. Сөзүнө турбайт, анан мен айтам анан кийинчи. Мына азыркы президентибиз өткөндө шайлоодо теледебатка чыкканда Бабанов менен сүйлөп атып айтты. Аны силер да уккансыңар да. Менин чөнтөгүмдө 35 коррупционердин тизмеси бар деди. Айтты? Ошонун башында сен турасың деди да. Мен президент болуп калсам, сенен баштайм деди эле, тиги чындап эле коррупционер экен, качып кетти. Азыр жок, азырчы. Эми калган 34тасын айтпай атат да ким экенин. Мен ойлоп атам, тизмесин жоготуп алганбы? Же баягы аялы шымын жууп атканда чөнтөгүндөн кошо жууп бергенби? Деп атсам, кече жакында бир депутатыбыз бар эле, Жогорку Кеңештин депутаты Казакстанга барып колго түшүп калды. Экинчисин дагы таптык, мына экөөнү таптык. Биздин парламент кат жазып, Казакстандын парламентине биздин депутатты кайтып бергиле. Алып кетебиз сотко чейин деди эле. Казакстандын парламенти айтты, берейлик, бирок келип алып кеткиле өзүңөр депутаттар. Десе, эч ким мына айтмыш да. Неге барбайсыңар десе, жок, барсак камап коет дегич. Президентибиз коррупцияга каршы күрөштү баштады эле, казактар жардам берип атат окшойт азырчы. Мына ушундай кызыктай мамлекеттебиз. Эми парламент жөнүндө 120 кой деп интермедиа жаздым элем, ал аябай ызы чуу болду, өзүңөр көрдүңөр. Эми парламентте отурган депутаттардын бардыгын айткам жок, кээ бир чын жүрөктөн иштегендери бар, мамлекет үчүн иштегендери бар, таза иштегендери толтура, бирок башкалары дагы толтура да. Шайлоонун астында мынтип айткан бир партиячы, биз эле парламент барып калсак, коомдун ичиндеги бир дагы мамлекеттин мүлкүн уурдаган бандиттер, уурулар коомдон тазаланат деген. Шайлоо бүткөндөн кийин карасам, коом таптаза болуп калыптыр. Бардыгы парламентке кирип кетип калыптыр. Мен ушуну айттым элем, мына азыр анын далил катары бүгүн Казакстанда отурабыз. 120 деген сөз кандайдыр бир мындай неме болуп калды да, бир мындай билбем кандай болуп калды билем. Өткөн жылы Аксыда чагылган түшүп 120 кой өлдү да. Неге 121 эмес? Же ол чагылган башка жака жөнөтүлсө керек, адашып кетип Аксыга түшүп калганбы, кыскасы? Ушуну болот да. Мен өткөндө Кытайдан чегарадан чыгып келатсам, Эркештамда 2 чоң КАМАЗда эшектер жүктөлүп туруптур да. Кытайга кирген экен, документи туура эмес болуп, кайта чыгарып коюптур. Канча эшек десем 120 дейт. Силер туура айтып атасыңар, десем, мына документ ака 120 да 60тадан жүктөгөн экен, өтпөй калды, бияка кайтып келдик дейт. Мен айттым, силер ошону тактап койсоңор, эртеге мен барып айтсам дагы таарынышат мага, Рахмат ака ушундай деп атат деп. Кандайдыр бир сам ушуну кыскартсакпы да, бир 60га, 50ге туура, ошондо туура болчуга окшоп атат да. Келиңиздер, эми бул өзүбүздүн кемчилдикти сындаган элдин гана келечеги бар дейт. Биз ошону айтабыз, сатира менен айтам, анан болбогонду ыр менен жазам. Кече Москвага барып, ошол жакта жүргөн 1 миллион балдар кыздарыбыз менен жолугуп келдим, концерт берип. Ошол жакта жүрсөм, жана бир депутатыбыз мындай кепканы басып кийип, уялып, мындай жөө баскандарды көрөм деди го. Мен да силерди көрүп жаман уялдым, жөө келип атканыңарды көрүпчү бая. Анан ошону угуп алып, мигранттардын атынан ошол депутатка жооп жаздым.
Бұл ушул уялбайм деп койдум. Ертең 8 мартта койула турган концерттагы ошол мен уялбайм деген жаңы концертти жазып атам, келип көрсөңүздөр болот. Анда эмес ошол мигранттардын атынан депутатка жазылган ыр. Депутаттар уялса жөө баскандан, мен уялбайм жол шыпырып жаткандан. Кече сен да эл ичинде жүргөнсүң, же мандатчан түштүң беле асмандан. Уялгыла кылмыш ишин жапкандар, уялгыла мөңгүлөрдү саткандар. Уялсаңар эл ичинде баскандан, уялгыла мөңгүлөрдү саткандан. Уялгыла атка минген жакшылар, уялганда сокур көздөн жаш чыгар. Сен уялсаң эл ичинде баскандан, уруп кетер элге берген антыңар. Мизам десең мыйыгынан күлүшүп, миллиардтарды алганалар менчиктеп, миллион бала тентип кетип мага окшоп, ата-энелер мелтирешет жертиктеп. Сагынганда мен силерди алыстан, ыйлап алам көз жашымды арчыбай, улуу балам чоңойгондур бой жетип, же калдыбы азыр мени тааныбай. Туугандарга акыретке жөнөгөн, кечиргиле сала албасам топурак. Жогорку окуу жайым бүткөн балаңар жол боюнда жол шыпырып отурат. Рахмат. Мына ушундай көйгөйлөрдөн турган бул мен колумдагы мен 3-чү китебим Көөдөн кыйкырыгы деп аталат. Бул элдин кыйкырыгы деп ойлойт элем. 200 куплеттен турган дастан, мен 1-2 куплетін сіздерге окуп берейин, кабыл алып койсоңуздар. Көөдөн кыйкырыгы. Баары билип айтпай жүргөн сыр кылып, мен силерге айтам дастан ыргылып. Жамгыр болуп төгүлбөсөм бүгүн мен, жүдөп турам жүрөктөн жаш кылгырып. Узун түндө уйку бербей кыйнаган, бул көөдөндөн жарып чыккан кыйкырык. Ызы чуудан чаң көтөргөн куюндай, балким калар мен үнүнүм угулбай. Акыл калчап азаматтар уккула, акыйлашып ажоолукка жулунбай. Кыл чайнашып, кыргым башка түссө да, келген дайым сөз чынынан бузулбай. Айтылган сөз чептей болуп сызылган, сөзгө сынган чапкан чөптөй кыйылган, сөз асылы көзөп өтүп мезгилди, кылымдардын кыйырынан угулган. Көрелекмин, угелекмин бирөөнүн айткан сөзүн мойнуна алып жыгылган. Сөз берилет жетишүүчү мандатка, сөз сүйлөнө сойкуланып ар башка, сөз атасы бир өлбөстөн 1000 өлүп, сөздөр калат аткарылбай ар жакта. Сөз бермети аралашып булганып, сөз сасыган курал болду кармашта. Баатыр болуп өз-өзүнчө кол курап, баш мизамга түкүргөндөр олтурат. Байкуш элдин көз жашынан чогулткан, байлыктарды чөнтөктөргө толтурат. Кыйындарың качан эсин жыят деп, кыйнаган бир жүрөгүмдү ойтурат. Каалаганда ызы чууну башташат, каалагандай эл тагдырын калчашат. Жерди бөлүп түндүк менен түштүккө эки жака элчи болуп катташат. Карапайым эл айланып куралга, кайсы бирин ээрчибиз деп башкатат. Жетет толду чыдам сабыр чөйчөгү, жер көз кылып тепседиңер өлкөмү, оомат кетип таштандыга айланып, өчкөн бүгүн ала тоомдун көркөмү. Баштагыдай нурун чачпай бозорот, байкап көрчү жылдыздарды көктөгү. Диндин келип агымдары кайдагы, кыргыз азыр, кыргыз эмес баштагы. Мечит эмес чиркөөлөрдөн чокунтуп, бир топторун динсиз кылып таштады. Ишенимди ичибизден жоготуп, имандын бүт чыгып жатат майкана. Рахмат, рахмат. Мен бул китепти астында отурган бир көрүүчүгө белекке берейин. Эгер кимде-ким менин чыгармаларымды окуса, бияктан сатып алса болот барып. Китепти кече бир көрүүчү айтмакчы,
10 куплетті эле мен бүтүн Кыргызстандын тагдырын бүгүнкү күнүн уктум. Рахман ака 190 куплетинде эмне бар дейт. 190 куплетинде баары бар. Чечилбей аткан чегара бар, учуп кеткен Батукаев бар, четтен алган карыз бар, комтөр бар, кыскасы баардыгы бар ушунун ичиндечи. 200 сом десем кеми жокпу дейт, кеми жок дедим, болгон ушундай. Кара суулук менин үкөлөрүм болсо керек, ушу сразу өткөндө бирөөгө бекер беремсем кеми жокпу дейт тоба кылдым мен. Ошон үчүн келиңиздер, мына кичинекей баланы алып отурат, ушу балага берип коеюн, кол чаап койсоңуздар. Кел балам. Атың ким? Тимутин. Кол чаап койгула Тимурга. Чоң рахмат. Балам чоңойгондо тойго чакыргын, өзүм тамада болуп берем, болуп турбу? Анда эмесе концертти улайлык. Чоң рахмат. Абдулданын концертине дагы бир жолу куш келипсиздер. Рахмат. Kettik mi? Ya. Dayarlısın mı? Kettik mi? Ben bunu o içeri var vereyim. Mağam ne olur? Böyle mi? Dam ne oldu? Ne mi? Bir deme oldu. Yok. Bir deme bolgun atağı. Yok. Semirip ketkenine geyip atasın. Yok. Antam ne oldu ha? Dağı giyer geçteken çok bolu atağı. Yok. Antam ne oldu? Bol erte. Maşine otalgan boyunca durat. Benzin gitti. Кетпей жүргөн бензин беле. Үйгө түнөбөй кокту колоттоду эле кетип жүргөндө бензин да. Ага эмне анча кейдиң? Bir jolu ırmına bir jolu cön var cön gelmeyli mi? Başka ne oldu? Men toyga sözsüz kelimde bir şey dedip koyğum. Sen de maga көп нерсени абишайт эткенсиң. O. Minen bir şey dedim bana. Aytçı asman düşüp geçse de aytçı. İmineli bir şey detkenim, mineli. Bilem bir şey detkem koluma götür cürem degem alarda. Zaksıga varganda götürdüm oşum oyunca kırınca ol cürem. Аны айткан менен баары бир унутуп каласың. Давай мындай сүйлөшөбүз. Вообще барасың барбайсың? Могу кибетем менен кантип барам? Ушуле кебетең менен барып жүрбөдүң беле? Айланайын кудай. Мына кебетең менен деп 10 мүнөттө мен сени кантип арыктатып кылдай кылып коем я. Барчы, барбайм. Тимиле кылдай кылып коем деп. Бастап атам. Барбайм. Барбайсың бы? Барбайм. Болуптур. Мен өзүм кете берем. Мен кеттим. Ой. Мен кетип атам. Кете бер. Барбайсың, а? Барбайм. Кайра келгенде точно мен чакпайсың, а? Чакпайм, бара бер. Болду. Мен деле көпкө отурбайм. Тойдун жарымысына чейин отурам да кайра келем. Мен.
Барбайм. Алло? Да. Шығайын ба? Еміне? Шығайын ба? Қаяққа шығасың? Қаяққа дегені қандай? Тойға да өтпейсің ба? Мен шығып кеттім уже. Мен шаардан шығып кеттім. Кетіп атам. Шығып кетсең не болып тұр? Қайра. Мен бәрібір барышым керек та. Анан кейін өзімше барам деп дастархан қамдап жүрмек білем. Қызықсың ғой? Енең тұрайын. Қайрылып атам мына даяр тұрасың. Дап даярмын, келе бер. Алло? Да. Кел атасың ба? Баратам. Дап даяр тұр деп атам мен саға. Даярмын. Бұл Еміне жинді болып атасың. Даяр болдың ба? Моғындайлы бара берейін бе? Ошомненле бара бер. Жақшына қайлы тұрам ба? Қандай? Жақшына қайлы тұрам ба? Ой, жашына қайлы тұрасың. Ұшындайлы, Ошо көйнеуің еле жақсы екен. Қой тұрсаң қойт. Же оштон алғаным жақшы ба? Аның да жақсы. Точно. Же көлден алған жақсы ба? Көлден алғаның да жақсы, Баткенден алғаның да жақсы, Чаткалдан алғаның да жақсы. Мен саға үчөөн айтып атам, қайсынысын кийейин деп. Сен үчөөнүтөн кий. Жеңде болбочу үчөөнүтөн кантип кийсин? Менеге кийсе болбойт, кийип ал үчөөнүтөн. Экөөнү эки антракта кийесиң, бирөөнү кел атканда кийесиң. Басшы. Саға мен элдин арасында кандай жүргөнүм баарбир экен да, Эң турганың барбы? Мага жаксаң болду да, баса берчемей. Мен жылаңаш жүрсөм деле мейли экен да, Сен кийим кийип алсаң деле, жылаңаш болсоң деле алдыгы этиңен эчтекен көрүнбөйт. Басчы. Барчы, барбайм. Настроениям бармыз. Басчы. Барбайм. Жылаңаш жүрсөң эле деп. Баса берчи, мен жолдон келдим. Кайра келдим. Sen жолдон келсең эмне кылайын? Мен уже эчтеке жогунан жолго чыга албай аттым. Ой, енем, сволочь. Эмине бага болуп кетти. Атаң өлдүбү же апаң өлдүбү? Настрой. Ой, эмине жамандыкты баштап көзүң кашайып ыйлап атасың. Настроениянын барын бузуп коюп. Анан кайра билбексем болуп коесуң да. Кеттикпи? Бара берелчи. Турмушта, ар нерсе болот да. Аялдардан да эле. Бир 40-тан ашып калса деле аялдын менен уруша берет экен, анан аялдын апасы келип калат экен. Аялдын апасы келип калса деле анын көзүнчө деле урушуп кеттир экөө. Анан апасы уялып кызын урушуп атат дейт. Балалуу чакалуу неберелүү болуп калдыңар го, уят, урушпагылачы айланайын, деп анан кызын насаат айтып атат дейт. Сен кызым, сен сим карта болгон болсоң, мына күйөөң сотка айланайын. Экөөң бири-бирибизди жашай албайсың. Десе анан баягы жеңем сүйүнүп, чындап эле мен сим карта болсом, күйөөм сотка болсо, сим картасы жок иштебейт да, деп атса, күйөөсү угуп калыптыр дагы, аяры жок атаңын оозурайын. Бир соткага 2 сим карта атканын билбейт экен бул келеси деп.
Ay men adaşpay ele geldim bir ya. Top batura geldiniz. Jana telefonda süйлöşken sen bile. Eko süйлöştük bile oşoda. Kakras kütüp attı bile sizde. Жақсы. Sizdi kütüp attım. Tanışıp alal ake. Menin atım Rısbek. Kim? Rısbek. Oo, atın жақсы екен ата. Ооба. Респект деп. Респект деп. Атенеңдегі жақсы тілек, жақсы үміт менен қойды Ооба. да. Ырыстуу, кешіктүү бала болсын деп. Ооба, ошондой. Респект, бұл респект деген аябай сонун ат. Жақсы ат. Жақсы ат қойған екен. Атың Рахмат. жақсы екен. Оозуң жалаяқтай болып жаман. Тамаша көй ақсақал екенсі. Тамашаға болды. Азыр эми Ооздун чоңу ақсақал мода болуп атасыз. Йоды. Интернеттерди карасаңыз, элдин баары көбүнчө кыздар чоңойтуп атат. Чоң өтіп. Чоң кылып атышат, ошо ботекс деп. Ошонун мода болду. Мода болуп. Илгери биз чоң оосторду жалжай деп койчу эле. Ошондо сен да катайлап чоң өткөнсүңбү? Бул рожденный эле. Рожденный. Мен менен кошо төрөлгөн боюнча. Тиге жок. Бирок аксакал, Ооздун чоңу жакшы болот экен. Бая конок-сонокко барганда нанды ысырап кылып, сындырып турай бербей эле, ошо боюнча эле хаба деп салып берет экен. Этият бол, арбалага кирип кетпесин. Анчалык эмес. Тамаша мейли, капа болбо. Эй, силерде жатакана маселеси такыр чатак турбайбы? Шатагыраак аксакал. Илгери барган жерлердин баарында гостиница болчу эле. Барып таңгамал барасыңбы, түнү барасыңбы, орун алып жата берчү эле. Азыр кеч калып кетсең, көчөдө калып кетсең, эч кем эмес экен. Ошондой экен. Ошондой эле болуп калдасыз. Ошондой болуп ошондой. Баягы сиз айткан гостиницалардын баары азыр кандай таза, кандай сонун болчу да, 4 этаж, 5 этаж, паспортуңду берип кирип кетчү элек. Азыр барсаң бардак, швейный цех болуп кетиптир. Ой, ар беле. Ой, өткөндө таласка барсам, илгери бир сонун 4 этаж гостиница бар эле. Бар эле. Өткөндө барсам, милицияхана кылып. Ошондой кылышпайсыңар. Эмнеге? Эми баягындай пикет же митинг болуп кетсе, милициялар ошол жерден катар чыга калганга удобно да. Туура. Кыргызга ишенич жоктур, өзгөчө жас чыгып келатканда. Десеңиз ошентип эле. Неме, милицияны бала шакасына апарып эле ошол жерге киргизип коюш керек. Бүт ошол жерден эле чыга калышат экен. Дегенде эле шарт чыга калып эле. Ато милициялар үйүнөн келгиче администрацияга кирип кетип атат. Ошондой болуп калат атпайбы? Жакшы. Эй, ошондо бериң гостиницабы же квартирабы? Эми аксакал, типа гостиница сыяктуу эле квартира. Өзүңөрдү. Частный. Кичине тиричилик кылат. Тиричилик, жакшы. Ушундай бир. Ошондо канча берем? Эми аксакал саатына 3000 деп 2000 деп атабыз, 3000 деп атабыз, ар кандай. Карабашың эле жутут. Эмнеге? 2000, 3000 эмнеси, айланайын. Кандай куранса, сааты жок эле, мен таң атканча жатканы келди. Да утура дебейсизби? Анда мейли, анда сүйлөшөбүз. Өзүңүз да мындай тамаша көй, жакшы аксакал экенсиз. Давай мындай сүйлөшөбүз. Так, да утура 3000 бериң, мейли. 3000 эле бересиз. Жатып. Международный мыйзам бар, гостиный деген. Саат 12-ден 12-ге чейин. Жок, мен аны билбейм аксакал. Сиз азыр мына 3000 берип жатып атсаңыз, анан шеригиңиз саат 12-лерде эртең ишим бар эле, мен кетишим керек деп кетип калса, жөн эле 3000ге күйүп каласыз аксакал. Мен сизди ойлоп атам. Кайсы шерик, айланайын. Шерик. Ой, мен жаңгыз, өзүм жаңгызмын. Аксакал, анда переживать этпең. Мен бияктан өзүм таап берем аксакал. Да утурабы? Да утурага 1200 болот. 1000 сомун өзү алат, 200 сомун таап берген үчүн дагы чакырып туруң деп мага берип коюшат. Чай-пай ичип алың депчи. Ким ал? Шерик. Ой, шериктин кереги жок эч кандай. Мен командировочный адаммын. Командировкада болсоңуз кайра жакшы дей. Жеңем үйдө. Сиз биякта эч ким билбейт. Эч чочубаң аксакал. Командировка, командировочный деген бул эркектер үчүн нормальный бактылуу күндөрдүн бири азыр аксакал. Сен чакырайын аксакал. Чакырайын болот аксакал. Условияңар кандай? Условия жакшы аксакал. Ысык суу барбы, аристон барбы? Аксакал, бар эле. Кечинде күйгүзүп коюшуптур аристонду, ысык суу жок болду. Демек ысык суу жок. Ысык суу жок болуп калды. Эми жалгыз болгондон кийин ысык сууну эмне кыласыз дейм да, тура. Ысык суу болуш үчүн обязательно экөө болуш керек. Көбүнчө ошондой ысырап кылбайлы деп атам да. Туалетиңер каякта? Туалет бар аксакал, мында могу эшиктен чыгасыз, сыртка чыгасыз, анан жолдун аркы бетине өтүп кетесиз. Агада жолдон нары. Ооба, аяка барасыз. Качан көрдүңүз эле бияка келгенде? Телевизорчу?
Ya. Televizor. Televizor yok Aksakal. Ana alıp koyalım. Ana alıp koyalım. Dey kayakka Oy, jatam. degi mına gel. Mol jerge Aksakal. Zaman bap. Son kravatınız barına gel Aksakal. Geliniz. Sonuna gel. Yeldin bar uşer gece. Yerge jatam. O yeldin bar ile uşer gece tuta tuta. Jatam. Yok mu normal? Yok. Hey, taң atkança kantip jatamышsın. Emsiz жатқаныңызға мен кирише албайм дедім. Жаштар келет көбінше. Cemile mınday bolup jatam. Toq bolup ketsem de ne oldu? Нормально мынакей. Omid. Jazdığınlar zaman uzun go. 3 kişilik eken ha. Özün de koşulup jatasın. Жоқ, мен үйге кетем. Генем болсын деді. Ha, mınday turбай bı? Мына ушундай кылсаңыз болот. Ey, Я. акча ne deyverбей мындай условиясын түзүп коюшуңар керек да эле. Условия нормально. Мен балким таң атканча, уктаганча концерт көрөм, ырыгам дегендей. Жок енді телевизор коюп койбойсуң. Ой, Аксакал, илгеркидей айта берет экенсиз. Азыр телевизорду эч ким көрбөйт. Ушундай эле музыка укуңуз келип, ыр укуңуз келип атса, мен живой ырчыны чакырып берем Аксакал. Липой ырдырдап берем. Аныңар да живой. Живой. Бар. Эгер зериксеңиз, азыр чакырам. Чакыр десеңиз чакырайын. Чакырчы көрөйүн. Азыр чакырабыз, азыр Ey, чакырабыз. коя тур. Ya. Анын эркекпи? Эркек. 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 Ургачыларды койгон жокпуз, эркекти коюп койдук. Мына так. Алло, Каныбек ака. Ай, Рысбек, эмне клиент келдиби? Не, мен силерге түшүп алдым бей. Келди, бирок просто оны ырчылар керек деп атат, ырчы. Эмне жанында шериги бар бекен? Жок, жалгыз элекен айламайм. Анан сүйлөшпөйсүңбү жакшылап эле? Эй, сүйлөшөйүн десем, түндө дагы Аристонду күйгүзүп коюп кетипсиңер эй. Ысык суу барбы деди эле, жок десем, анан көңүлдөнбөй койду, кереги жок деп отуруп алдым. Эй, ысык сууну өзүбүз деле термоска куюп алып барабыз. Сүйлөшчү жакшылап. Аксакал. 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 Эй, ысык сууну өзүбүз алып келебиз дейт, өзүбүз. Эй, өзү алып келет эле да кап. Көмбөй атат. Ден соолугу нормальный неме экен? Эми ден соолугу жакшы үчүн анан командировкалап жүрөт да, апай. Физический жактан жакшылап экен? Эми аягын каяктан билем, мен жатып көрдү деп атасың, апай, интерес деп. Көмбөйсөм деле. Козёл, мей канай. Каныбек эге. Алло, Рустам, не oldu? Каякта жүрөсүз, телефонду ар кимге бере бересиз. Мен клиент келди, тез. Eşitten aldın oturan bir yerde. Tez келиң, апай, айнып кетпесин. Айтып койдум. Айтып койдуңбу? Ой, Assalamualaikum. Kandaysiz? Жақсы естелеп отырсыз. Omid. Мунун каяктан чыкты? Tez gel dedim mi? Тоңгорой. Демеле агыткан иттей келди го. Қызмат тақсағал, қызматтабыз. Кызмады. Мунун ар деле заказ күтүп эле отурат го дейм. Тигилерден айырмасы жок эле. Туура айтасың. Атаңдын көрөй. Чото мунун бир жерден көргөнсүп атам мени. Ошо көп жылдан бери ырдайсың? 35 жылдан beri О, ырдайм. 35. Жок. Телевизордан көрдүңөр. Телевизор, Бир радио. жерден көргөнсүп атам. Мындайраак турчу мындай. Бак афишага түшөсүңөр го мындай. Ошондо Баягыдай. күлүп жайнап мындай. Таныдым. Tanıdı. Ошол. Күчтүү. Баа илгерки биз бала кезде окуган кычанды өлтүргөн жумаалык аракчыга жаман окшош. Neden? Hamit Ukmuşkan mı? Таңгөрөй. Таныды. Таныдым таңгөрөй. Аксакал. Я. Артынбастан либой ырдырдата берсиң. Ооба көрөм. Мен шашылыш элем десең. Бара бер. Акчасын берип койсоңуз. Барчылар. Сразу эле акча. Өт барсасыңар. Анда 15 миң теңге кирейин. 15 миң теңге. Мен жатамбы да таң атса жатпайм. 15. Бутуму салмаңдатып. Даярдапайм, 15 миң теңге. Kanlara жақсы езалып атасыз. Жакшы. Ой, таңгөрөй. Ырчысың. Өрчемін ақсақал. Же аккордеоның жок, же комузуң жок. Ақсақал, аккордеончу да бар болчу. Комузчу да бар болчу. Мұнын түлі ақчаға келгенде бөлішті болып, жаларға жетпейді, же маға жетпейді. Өкөнтің айда дедім ата. Ана шалдырақ менен эле. Шалдырақ мені ше.
Өзүңдөн эле шалдырагың чыгып калган неме кезиңе. Ырдачы кайын. Заказ мен ырдайсың. Ырдай берем калган. Не шаңдурак бу жагандай муңду. Шаңдурагынан баштай. Нак ушу сиз эз алып аткан байланыштуу да берейинби? Кыры-кырыга чыгып ырдаймын. Кыраныма кел деп ымдайсың. Кыраның менен бир жатсаң бул жерде аксакал. Катының да келсе турбайсың. Адырга чыгып ырдаймын. Алтыныма кел деп ымдайсың. Алтының менен бир жатсаң бул жерде аксакал. Аялың да келсе турбайсың. Лай-лай-ло, Ырың менен. Сонун жерине келип калды аксакал. Сонун болбой калган. Эмне? Ырың жаман апасыны го. Шаңду дедиң го. Кой. Елестетсең алтының менен жатсаң, анан аялың келип калса, Кудай. Андай жамандыкты көзүмө көрсөтпөсүң. Үлүбөй эркектин жүрөгү токтоп калат го чиркирип. Мен биягын билбепмин. Анда шалдыраңды тыштап эле койчу кой. Жөнөкөй эле мындай барбы мындай? Кандай айта бериңиз. Ушу жаткан боюнча уктап кеткидей барбы? Уктатайынбы? Уктатчы бир көрөйүн. Жаныңызга барып алайынбы? Каягыма келсең деди. Так. Жаңғырбым, жабықпай жақсы жат құрбым. Жамынып түнді ұзадың, жазғаны ошол тағдырдың. Қошанда бир көзгө жаш албайм, айланып келем ыр болуп, айрылуу эмес. Бул ажалда туш болуп ушул түнөгүң, жап-жалгыз келип түнөдүң. Өчпөсүн жүрөк, өчпөсүн. Айбаңма мына. Нече азын? Мунун ырбы кошок бу. Ыр, уктата турган ыр. Келе сол тоң. Нече азын? Чабасың да. Өз уктат дедим ба? Мен сен уктат дедим, өлтүр дедим бе. Үшүнтү урдагандыр уктап калчу элдим бары. Карамышыктай болгону тоң. Апкер акчам бер. Жумалы, каракчы. Биринчинин акчасын бер. Бар деп атам мен сени. Биринчинин акчасын бер. Бар деп атам мен сени. Аксакал, акчаны берип коесуң. Абдулда Иманкулов. Абдулда Иманкулов, Алибек Мамбетов и другие. Анда мисен сіздердің бір шаңдырақ болчаңыздар менен Жамбыл Камчиев ағайып шақырып қойға рұқсат етіңіздер. Владимир Ильич Камчиев. Bayramınızlar menен урматтуу эркектер. Ал эми 2 күндөн бери мен катышып атканыма мурдага келгендер элге таркатып айтып атат окшойт, ошон үчүн күндөн күнгө эл көбөйүп атат да. Жамбылда катышат экен деп. Ошону угуп, аялдар дагы көп келишти бүгүн. Өзү кыз келиндер мага аябай кызыгышат да. Чын? Мен театрда, филармонияда, спорт сарайда концерт берип атканда күйөөсү менен келгенде эле, жалгыз келгенде эле жалдырап мени карай беришет да. Мен сахнага чыкканда. Неме баягындай антрак болуп калганда чуркап келишип менден автограф алышат кыз келиндер.
Konser bütkenden keyin kucaktaşıp alıp suretke düşüşet. Uyat joktor. Eger men avtobusga çıkıp kalsam marşrutga, gübür şübür başlalat. Ana çıktı, karasan, bayak. Kaysı ötse, bunu uçudu. Arkaman sahip görsetişet dayım. Eger bazarga varıp kalsam, bazarda soda toktoyt. Satıp atkan dele, alıp atkan dele jaldırıp beni karap kalışat. Men narkı bazarga ötüp ketkenden beri jatı iş başladı da. Eğer 24 saat tınma işlegen magazinge girsem, tünkü saat 2'de girem bir, tankı saat 5'te girem bir, kızı girem bir, soğuk girem bir, bari ver. Ayelde işte otkan kız gelinler işlerini taştap koyup meni erişip alışat. Men barıp kaysı tavarda karmap görsem, alar da karmap görüşet. Kaysına karap kalsam, alar da karap kalışat. Kabutta bir zooparktan bir maymıl kaçıp çıkıp etkende karışat da. Mağa uşunda kızıgışat, kız gelinler. Şunda kastimçen turganda. Eğer men kölde, plajda жүргөнümü görse, kız gelinler benim figuramı görüşüp talp et çıkılıp kalışmakta. Oşonda bizde kızıktırgan kız gelinlerge dank jana dönk. Tuğanlar sizler dile okusanızlar gerek, internette de жүрөт, statistika dile var eken. Hazır Kırgızistan'da erkeklerin ortaça yaşı 59 eken. Alemi ayaldarın ortaça yaşı 72 eken. Ayaldar erkeklere karaganda 13 yılga köp yaşaydı eken. Emni şu bunday dep izildep görse bizden ayaldar müröktün suusundan daha kımbat ballı nerselerdi jep içip turadi eken. Tınbay. Al bilesler önüne. Al erkektin nervi eken. Beşara erkek ertengmenen jatat döşöktü. Hiç kimge tiyişmeyle jatsa, ayalı gelip oygotot da, tur, otun ap gel, kömür ap gel. Baldardı kara, maldardı kara. Uğuldu ileş gerek, kızdı turmuşka veriş gerek. Sen jatasın sulayıp dep. Meni çabuk koluna karmat koyat da. Anan jidin gelgeninden eşke çıkıp sigaret çekersin, nas çekersin. Az gelip kalsa kökkemaktan 150 gram baş kölesin de canım ne diyor tatlıyın deyiz de. Kıskası bizde şunda напряженный karmagan bizden ayaldarga dağı bir jolu dank jana dönk. Bizden Kırgızistan'ın ayaldarı janağı жылkını taptagan kişi ne deydiler? Ha, sayapker diye olur kene. Sayapkerden ne kılat? Al janağı azo attardı, tevenek, tiştek, çişanlagan attardı үйrөтөт. Kanti үйrөтөt. Birinci ukurukta ırgıtat, moyununa ilinim kalsa karmağa turat, at bir-eki tıvırçılayt anan jügön salat, tokulgalayt, minet, bir-eki güngenden bir-eki sekret oş oydan kalıp gidet at bolup. Үйрөнүп. Oşonda bizde dağı azov jigitler var da, 25-30 yaşlarda üylönböysün desen, jakpayt deyt. Muna kız jagabı desen, bul kızın tamak kılganга evi jok deyt. Buçu desen, bunun çaçı da kıska, akıllı da kıska deyt. Oşentip, жүргөнde hiç kimde togatpay. Bir günü sayapker kızga tuş kelip kalat. O sayapker bundayla bir karap koygan dele bütöt oşo işi. Oşo oydan oşondan jaldıra verişip kalat. Alдағы bir-eki mınday sınap göröt dağın karan ukurukta ırgıtıp koyat. Ukurugun ne? Nike küölük. Nike küölükte algandan keyin birdi töröp beret. Töröp bergende jügön salıp koyat da. Ekini üçtü törögende tokulgalar mini olat. Baya sayapker dağı attı үйrötkөндөн kalasa ulaka çabat, kalasa yengişke düşöt, araba koşot, koşko koşot degende. Ayaldar dağı vakı erkekке 4-5'te töröp bergenden kalagan canı minip жүрөт da. Toyga dese toyga, oyga dese oyga keteberet erkek. Akır günde surabay da kalat da. Kayaka varabız dep. Var toyga jetkenden keyin an, "Hey, uşeri geldik mi? Bu kimin üyeli?" deyt da. Uşunda beçara neme kılıp da? Үйрөтүп алат.
Баяғы Саяпкердегі гумандуда алдағы атты көп қинабай, баяғы сөйектері шығып, жор болып, жалы түшіп қалғандан жайлауға апарып қоя береді. Бар әм оттай берді. Десе Саяпкерге үйреніп қалған ат бечара ошо боз үйдің жанынан алысқа кетпелік жердер оттап жүреді. Оның ар жақта беле тұрады, қарап та қойбайды. Біздің Саяпкерлер дағы бізді 50 жашты нарық бірағында бір сира қоя береді. Бар, қаяққа барсам, машаяққа бар. Көзіме көрінбе, жол дейді. Десе да еркек намысына келіп, кетсе кетем. Дейді да костюмін көтеріп алып көп болса район центріне бір барып келеді. Издейді бағыла илгерге классташтары, таныштарына ешкім қалған емес. Қайта кешке мағал келеді. Біреу үйге келе албайды. Саяпкерден қорқытты. Қалпеле алма бұтамыш болып, арық қазмыш болып, малға чөп салмыш болып жүреді да. Жүрсе аял секейін терезеден шыққалап немеден пардан түріп қарайды дағы. Садан баштанып келдің бе? Келеді екенсің ғой? Менен башқа сені ешкім батырмайды. Сен ешкімге керегің жоқ. Şimdi ömrün ötüp gidelim deyip dur beşerani окончательно sındırады da. O şimdi psikologически sındırıp beşer erkekti. Ondan beşer erkekti қаласа 59'dan aşağı koyat, қаласа шығырбайын қоя береді да. Қысқасы, бізде ушунда 59 жаштан aşağı қойған аялдарға dank жана dönk. Rahmat, болды. Вообще қолдан келсе аял менен базарға барбада. Өлім де өлім. Шығышы бір азап. Баспайсың бі, болбойсың бе ме? Жаңылы келдік қой, бірде мағыратасың бі? Ятаң, қаяқта жаң келдің. 3 saat, 3,5 saat болып атады. Өліп баратасың бі? Қиқырма! Елдің бары бізді қарап атады. Дура, Қиқырат қайра мені қиқырба деп қойды. Не бәлекет деген аял білбем. Аялдар үйлендің болды балаға қалдыңда. Үйленген күндің ертесі болды. Нарвері басқанға болбойды, ес алғанға болбойды, ойлағанға болбойды, достарға жолыққанға болбойды, арақ ішкенге болбойды, чеккенге болбойды. Аялды алғанға да болбойды, албай қойғанға да болбойды да. Наркотиктен наркотик. Емнелі қоуран, гүрен, шуран, қарған шілені атасың я. Bir мен емес, бүт аялдар қасыл. Ал аялдар саған не қылды я? Бірде сөйле. Еркектер де өлі чағалақ кеней. Еркек деген бір сөйлейді. Қазіргі еркектерде ол 2 сөйлемейді. Халғы чақты башқаша сөйлешеді. Халғандан кейін башқа сөйлейді. Халғы чақты тімеле қозым, улағым, мышығым, күчігім деп кетшеді тімеле. Халғандан кейін қозысы баран, улағы козел, мышығы маймыл, күчік ит болып қалады. Анан саған міне күчік мышық болуылы тұра берем. 4-5 жылдан кейін, 3-4 жылдан кейін улақ қозы сойышқа жарап қалады. 4-5 жылдан кейін тіш өтпеген мышық менен көзі көрбеген иттің кімге керек бар? Ошоны білбей атпайсың абысың. Құдай, біз ошентіп аялдар чектеліп қалып әлі сілер еркектер тұра бересіңер бе? Керек болса, айғырдыдағы 2-3 жылдан кейін үйірге қошпайды. Ошондықтан быштырып салып, 2 көзін қашайтып алып, ана минет. Между прочим, ошон үшін жақсы айғырды 3-4 жылда бірден
бөлөк үйүргө кошуп турат. Oldu Құдай. Силерчилеп бир өтөлө мен чик деп албайт. Oldu Құдай, Құдайдың ғана içigenen екен да. Ошонда сен жакшы айгыр болуп кеткениң го, Сен жакшы айгыр болгонуңан мен бир бала бир кыз менен калып кетпедимби? Каккый. Ал айгырдын жаман жакшысынан эмес. Бээнин ат кыйып семирип кеткенинен болуп. Жөнөтүчү сен дагы. Сенден мен асыл элең эле менин семиздигим калды беле? Яйланайын, анан сеники туура болуп атабы, я. Үйдөн наркын алып берип койчу, беркин алып берип койчу, башым оюп атат, бутум оюп атат, белим ооруп атат деп эле жатасың го оонап. А магазинге келсең жүрөт экенсиң го темселеп эле. Эми үйдө ушинтип оонап жатып алам деп магазинге жатып алайынбы, я? Жатып алган кишиде эмкиче турмак жан башы талып. Эми сенин ченеп бычып берген, бүтүрөп берген акчаңа жараша издеп жүрөм да, мен шорду кичине да болсо арзаныраак алайын, баарына жеткирип калайын деп. Ошентсең эле тигилер сага бекер бере коюп атабы. Басчы кеттикчи, болдубу? Буттун балып бас кеттик. Ай сен шым алам деп атпадың беле? Алган жоксуңбу? Алган жоктун? Яйланай, муну сумкаңда эмне бар? Ой, мунун ичинде шым жок, мунун ичи бүт эле женский. Демек мага эчтеке алган жоксуң да? Алдым, ошону издеп жүрүп да кармалып калдым. Анын соокаты жок эле деп. Моуну алдым. Ушуну истеп минеге убакыт кетиресиң, яйланайын Кудай. Муну минеге издейсиң, мен домдун алдындагы эле камоктон эле алып албаймбы мунуңду? Басчы кеттик болду. Кое отур эми. Бир отоло шым алып кетели. Кереги жок. Кечкине кетип жүрө бермек белек. Ага да бензин кетет. Кое отур, мояктан балдардан сурап келе калайынчы. Күтүп отура тур чыдаган жаны. Балдар, балдар. Келиңиз. Арзаныраак шымыңар барбы я? Бар эже, канча сомго чейин дейсиз? Бир 200-300 сомдук. Ношумду көрүпчү, 300 сом деп атабыз мынакей. 300. Мунуңар эски эле го. Нормально. Түшөсүңөрбү? Жок, түшө албайм эже. Буну да бирөө илдирип кеткен, сатып бергилечи депчи. Ошонуку да мен түшө албайм эже. Бала, ручкаң барбы? Бар. Жанына 1-0 кошуп жазып койчу. Тиги жинди көрсө да тытын өлүп калбасын. Кокус. Өзү келип сурап калса 3000 деп койгула, Макул 3000 деп. Бирок ал келбейт деле болуш керек, мээси деле ага жетпейт көп. Рахмат, балдар. Мен могу жакшы экен. Буяка кирип көрчү ме? Койчу, кийбей эле койчу, басчы кеттикчи, кой. Басчы эми элге шерменде болбой кетип калалычы, басчы, болсу. Эмнеге шерменде болмогулуң? Элдин баары ушул жака кирип кийинет, атайын примерочный деп койгон. Мен ки. Атайын алса, кийип көр. Шерменде болуп деп. 3000 алдым. 3000ге ушуну эмне аласың? Мунуң эски эле шым го. Сал эскирек экен, бирок жакшы экен. Жана сатып аткан бала жаш шабагы түш десем болбой койбодубу? Меники эмес деп. Үстүнө кошуп сатып атат болуш керек. Азыр элдин баары эле африс болуп калбадыбы? Аялы деле, эркеги деле. Заман кайда баратат, билбейм. Ушуну 3000ге албай эле койбойсуңбу? Акча барат, албай эле койбойсуңбу 3000ге? Эмне эле болуп атасың? 300 сомдук шымды сен, тиги 3000 сомдук шымды сен кийбегенде да мен киемби отом? Өзүңдү маңдай териң тапкан эмгегиң, эмне эле болуп атасың кара жаныңан аяп эле? Кийип отом. Сени кийсин деп атайын эмгектенип. Бизди багып атат деп жүрөм. Мунуң батпай атат. Батпай аткан эмнеси? Сенин размериң болуп турбайбы? Мендин размерим болгону менен батпай атпайбы? Сенде батпай калчу мен билбеген эмнең бар эле? Кысып атат. Кысып атат? Кайериңди кысып атат? Бутумду кысып атат. Дөөдүрөбөчү, шым бутту кантип кыссын? Карабайсыңбы кел? Келесо. Чечип туруп кийбейсиңби, ненормально чеч. Алдыгы шымды чече, туфлини чеч. Чечип туруп кийбейсиңби? Улам эле чечип кайра кийип эле жүрө берем мен. Кудай, чеч. Алып берген кийимди да нормально чечпейт да. Жаппайсыңбы, элдин баары жалдырап бизди карап атат. Энеңдин ичине кантип атканыңды билбейм эле. Нормально алып бергенде нормально кийбейсиңби? Чечин. Нормально чечет мындай, адам өңдөнүп. Капыр, ушу эркек эле болуп калганга сүйүн да. Аял болгондо бир шоруң эле катмак. Ошон үчүн аял болбой койгом да. Чеч. Алдыгы ички шымыңды да чеч.
Ne? İçki şımыңды да чеч. Жантырчай. İçkişimdi mi niye çişmeylim? Кандай немесің? Жас келіп қалды, бүксіп кетпесің, чеч. Жынды ғой му? Mına. Ай, тұрсаң ғана. Tapпай koydum. Келесі ғой, таппай қойған несі? Баш жағыңа қойбадым біле. Cindisің bu. Adam başına da tursa koyuyor. Баш жақтағы тумпачкаға салбадым біле. Gördüm anın can eken. Ошы жаңысын кисін деп салбадым біле. Canısını hazır giyip alıp жаста ne giyeyim? Келесі о. Анан bir жұмадан бері тұрсасы жоқ жүресің бе, Kalpeli ölmüş bolboçu bir cumadan beri deyip. Güsten beri üşüp жүрем ғой. Қарай кегри. Анан еркектер анан ошон үчүн келесі оосуңар десем арданып атпайсың бе? Келесі оолуңарды ушу жерден эле доказать этип атпайсың бе? Упми. Ошонун баарын аялдар силер кылып атпайсыңар. Эми турсаңар жок жүргөнүнө да аялдар күнөөлүү болуп кеттиби? Аялдар болбосо бизге турсанын не кереги бар эле? Анда бизге эчтекенин кереги жок деп жылаңач көчөгө чыгып кетпейсиңерби? Чыгып кетем. Чыгып кетпегенде эмне? 300 сомдук шымды 3000 алдым деп элге журтка шерменде болгондон көрө турсасы жок жүргөнүн кандай айырмасы бар? Бар, чыгып кет башымды. Чыгып кетем. Бар. Чыгып кетпегенде эмне? Келес Hazır Kırgızistan'da erkeklerge uşu çımını öldürgöndөн başka iş kalmay kaldı. İlgeri aytıp koyuş eken, erkek üydün tündügü de koyuş eken. Sev erkek unda tündük boz nemene uğuk gereken barın tövesinden bekkem bılkıldatpay karmap turç geldi. Oşon için erkek üydün tündügü de koyuş eken. Hazır nabarat. Hazır erkek üydün küçüğü. Үйі қайтарамыз, анан чымын өлтіреміз. Kızım Koreyaga turmuşqa çıkıp ketken, moda болуп атпайбы. Ayalım Moskvada 3-4 жылда bir gelse gelet, gelbese жоқ. Амына как раз çalıp атат азыр. Да. Алло, қандай? Мен Жанна. Bilip atam Жанна кеніңе. Қандай дайының барбы, өліп қалған жоқсың бу? Дайным бар, эмне өлүп калды дейсиң бе? Өлүп калбасаң телефон чалып койбойсуң бу я? О, жаңы жылда чалгансың, ошондон бери дайным жок өлүп калгансың. Дайным жок болсо, эркек катары сен деле бир чалып койбойсуң бу? Эмне? Дайным жок болсо, эркек катары сен деле бир чалып койбойсуң бу? Эркек катары чалып койбойсуң. Аял катары сен эдилса салып койсоң чаламбы? Edilse salmak tügül tamak aşka çenep akça jönötösüň. Jatam seni men uyuň menen tamak jep. Ertemenen karanday çay, tüşte kukşi, geçinde garoh. Ertemenen birөө gelip şirenke çaksa örttönüp ketçidey boldu. Anan ne, men seni tapkanыңды men bekitip aldım be. Jimon oynop жүрөм be. Жақшылықты ғана билбеген Кудай албагырсың да, үйгө жатканыңды да милдет кылып. Канча жылдан бери ушул жакта темселеп жүрүп, Москвадан 2 үй алдым. Ошондо да разы эмессиң. Moskvadan 2 үйдү башыңа тартасың бия. А бирөөсүн ары Турциядан албайт белең. Жинди го, Турцияга эмне бар? Турцияга эмне бар? Азыр элдин баары чоң кичинесине карабай Турциядан үй алып атышат. Эмнеге? Кыргызстанга ишенич барбы? Bir günü болбосо, bir günü тополоң чыгып кетсе, Москвага ола албай койсо, отур ана темселеп. Каяка чарыны билбей. Гел жүрбечей, тополоң чыкмактан эмне болсо да сен экөөбүзгө эмне? Эл жүрбөсө эшек кошо жүрбөйт болуп. Ой жинди. Эшектин жүрбөгөнүнө 3-4 жыл болду. Баягы кокту колотто жайнап жүргөн эшектин бири жок азыр. Кимиси союп жеп койгон, же каяка ооп кеткени белгисиз. Сен аякта жатып алып нени билесиң өзү?
Аякта жатып алып билбей калгыдай эмне илгерки заман беле. Азыр интернет деген бар. Үйдү камсыздандырдыңбы? Эмне? Үйдү камсыздандырдыңбы? Жок, болбойт экен. Эмнеге болбойт экен? Шариатка тууру келбейт экен, чубага айтты. Сен Куран окуганды билчү меселең анан кандай эле шариатка ишенип калдың? Азыр мен намаз окуп атпаймынбы? Мына как раз таарат алып атам азыр ана. Өкмөт тез аранын ичинде үйдү камсыздандыргыла деп күндө какшап атпайбы? Мен интернеттен окуп атпаймынбы? Ошол өкмөтүнкү туура эмес болуп атат, өкмөтүнкү. Эмнеге туура эмес? Камсыздандырган үйдүн акчасын кайрып алыш үчүн 6 балдан кем эмес жер титреш керек экен. Элестет Нурадагыдай болуп 4-5 балда кулап түшүп калса, акшыйып күтүп отуруш керек экен да, эми кайсы жыл 6 бал титрейт деп. Машинагачы? Машинага да болбойт экен. Эмнеге? Ал машинанын акчасын кайрып алыш үчүн ал машинанын ичинен 2 адам өлүш керек экен. Могу соо эмес. Экөө тең өлүп калса кимге төлөйт? Кимге төлөмөгөн өстөр алат да. Тем более частный компания болуп атса. Не бар не жок талаа түстө жүрөсүң. Сен өзүңү камсыздандырып коеюнбу? Жинди болбочу. Машинени төлөп бербей атканына мен төлөмөк беле. Машина дегениң $5000 нары болуп атпайбы? Сен мени канчага баалап атасың? Не дедиң? Сен мени канчага баалап атасың? Билбейм, аякта аялдар кандай болуп атат. Биякта аялдар түшүп кетти. Эмне болуп түшүп кетти? Казакстан таможнийин жаап алды эле, баары түшүп кетти да. Билесиң да, биз баары мал менен ченейбиз. Мал менен ченегени кандай? Эстесең, илгери мен сен алганда, менин атам сенин атаңа бир жылкы, бир уй берген. Аны сенин атаң базарга барып, жылкыны 90 миңге, уйду 60 миңге саткан. Эстесең, экөө биригүү 50 миң болуп калып атабы? Кече мынау үйдүн алдындагы кошуна кызын турмушка берди. Кайсы кызын? Билбейм, кичүү кызы дейт го. Тей gençештиби? Мен атын билбейм да. Кудасы колунда бар неме окшойт, 15 торпак айдап келди шакыратып. Базарга мен айдашып бардым. 15 торпоң баары биригип 50 миң сом араң болду. Анысы да патриал дейт. Акчасын күздө өретимиш. Ужас. Ужасы жок эле, жашынакай кыз го. Мисалы мен курактуу аялдар канча болуп атат? Не дейсиң? Мен курактуу аялдар канча болуп атат? Дура. Сен курактагы аялдарды вообще сураган киши жок. Эркектер кандай болуп атат? Эркектер жакшы эле го дейм. Жакшы болгондо. Эми все так эркек да. Торпоктун деле эркеги баа болуп атпайбы? Каныбек бар го. Кайсы? Мамбетовчу менин досум. Ошол адатынча тынбай арак иче берген экен, аял экөө уруша кетип, аялы эрте менен үйдөн кууп чыккан экен. Түштөн кийин эле мынабу кара суулук бир келин алып кетти дейт го. Канчага алып кетиптир? Билбейм канчага алып кеткен. Канбектин өзүнөн телефон чалып сурасам, күздө дарыбыз пышканда бир машина алып берем деди дейт. Сен өзү канча боло тургансың? Канбек бир машина болуп атса, мен бир топ эле болсом керек. Мына ыктуу жер чыкса кете берейинби? Эми чалкаган жатып өлүп калгандан көрө кичине тыйын тыпыр болуп калсаңбы дегем да. Чайкадан жатып өлүп калгандан көрө. Мен азыр Агородто жүрөм. Ушу Агородко чыкканыңа деле ишенбейм. Адатыңча эле талтайып бутту чыкаштырып коюп жатасың го дейм, Жаз жарыш, күз күрөш деп коет. Кудай буйруса жаз келди. Азыр бир шал тийген эле эркек жатпаса. Агородто жүрөм, мына колумда күрөк. Көчкө тээп туруп эшикке чыгарып койчу эркексиң да. Эмне? Көчкө тээп туруп чыгарып койчу эркексиң да дейм. Ар ким келип тепкилей берчү, андай арзан абдылда эмесмин айтып коеюн.
Beni sen emez, o 3 yıldan beri deputatlar tepkilep bitalmayatan. Meni Abdulda dep koyat. Sen Abdulda dep koysa meni Janna dep koyat. Abdulda İmamoğlu. Abdulda İmamoğlu. Rahmat. Abdulda ken 35 yıldan beri kol çağa verip göndürüp koyupsуңар да. Экөөбүз Москвага барып анан кел атып, самолетто келатып, анан самолет конгондон кийин элдер кол чаба турбайбы да, самолет конуп алган үчүн. Ал эки Абдулда ака көнүп калган экен, көзү илинип кеткен, эмне беле тура калып, рахмат айланып. Тазим этип жүрөт. Анан Абдулда аканы көргөн эл мейлем туруп калды деп ага да чаап коюп атпайбы. Чаап койду эле, анан самолет суроолор боюнча кайра учуп кетсе болот да, азыр. Мынакей, ошо 35 жыл айтканга оңой, бирок жашай келгенде жаман кыйын болуш керек да, ошо кыйын да. Эми бар валеним бар эле ошо телефондо экен. Ошо телефондон жаштар табышып, үйлөнүшүп, бактылуу болушуп, анан кайра эле ошо телефондон сага ким жазды, мага ким жазды болуп кайра ажырашып кетет экен ошо телефон мененчи. Анан ошо телефондо ошо бар экен, азырдагы Абдулда экенин 35 жылдык юбилей менен куттукташып, пост жазыптыр. Кызыктуураак экен да, мен сиздерге окуп берейин деп атайын чыктым. Бирөө жазыптыр: "Урматтуу Абдулда байке" дейт. Сиздин 35 жылдык юбилейлик концертиңиз менен куттуктайбыз. Сизди биз дейт, үй бүлөбүз менен жакшы көрөбүз. Талантыңызга таазим, ар дайым бар болуп, ден соолукта жүрүңүз. Сиздей эл артисти аман болсун дейт. Ай, рахмат. Рахмат. Ушинтип чыга берет. Абдулда дегендер чыга берет, турбайсыздар? Ал эл артист эмес. Ал эл артист эмес да. Эл артист деле эмес. Даже баягы маданияттын мыкты кызматкери да эмес. Грамотасы деле жок, байкуштун. Паспорту барбы жокпу билбейм, шыгылып бар шыгылып. Элдер кызык да, өздөрү наам берип алып, өздөрү эл артистин берип алып жыргап жүрө берет экен. Өзү сыйлыкты, наамды бере турган такыр бөлөк кишилер алар. Алар аякта отурат, алар бекер отурган жок да. Жерде алар эки жакты карап, ким эмне кылып атат, аны карай калып, муну калчап, мунусун өлчөп, мунусун санап, санап дебедим, мындай карап, анан беришет да. Ошон үчүн аларга баягы берип атканда, аларга айлыктын деле кереги жок. Баягы анекдоттой да, кимге берет, кимге бербейт, Кинг-Конг акем өзү билет дегендей эле ошо. Ошо Кинг-Конгдор билет да, качан берет, качан жок. Ва комментарийлер келе баштады. Абдулда Иманкулов дейт, кыргыз сатирасынын жүрөгү дейт. Ай, рахмат, мына жүрөгкө теңе беришиптир. Сатиранын жүрөгү ушул экен да. Жамбул Камчиев досу жазыптыр. Адашасың үкам дейт. Кыргыз сатирасынын башы мен дейт. Өпкөсү күмөндөр дейт. Бели Рахман, Абдулда андан ылдый турат дейт. Жамбыл ака кызык да. Өзү пайгамбар жашка чыгып калды, бирок ошол райондон такыр чыкпай койду бияка. Кызык киши, молодец. Так, Абдулда байкени дейт, эң туруктуу, сүйүүгө бекем катары жакшы билебиз. Артисттердин арасынан бир эле аял менен жашап келе жаткан ушул киши дейт. Калганы аман эле болсун дейт. Жинде, Ол чапсар чапар. Жо нормальный адам бир аял менен жашабайт да, тура. Мен ушу жок, эми неме да? Эки аял менен жашагандарды мындай силер жаман көрөт окшойсуз. Алар акылдуу адамдар. Алар ден соолугу чың адамдар. Мындай шустрый адамдар да, мындайча айтканда. Мына бизде премьерлер деле экиден аял алып атышты. Президенттер алып атышат, тура. Путин деле алды, тура. Ушундай нерсе да. Буга мен ойлойм, Абдулда акенин акылы алардан бийик болбосо керек. Менден дегендей апайым ушулардан да. Так. Жамбыл ака дагы жазыптыр. Жамбыл ака аябай кызык киши да. Мындай бат-бат жазып, бирдемелерди жазып, кээде туурасын айтып коет. Мынтет. Спид деген оору жок дейт. Ал жөн гана паника. Эгер ал оору чындап болгондо, Абдулда давно оорумак дейт ата. Бир болсо ошо киши билет да, ушул жашынан бери ушулар жүрөт. Өзү Абдулда Жамбыл аке жакшы сүйлөп коет кээ бир жерде. Өткөндө Абдулда аке менен концерттин алдында урушуп кетсе болобу?
Мен немеле болуп кечигип кире калсам уже алынып кетишкен экен. Абдулла аке уже монтуп калган экен. Мен киммин сага? Мен киммин? Дей баштаган экен. Жамбыл аке мындай спокойный туруп алды эле. Сен маңыроо, койго окшогон түлкүсүң да деп кайра жиндетип атты. Өзү чындап эле Абдулла аке менен жүрсөң, ошо киши менен жүр. Кандай бир көңүлү ачык, кандай боорукер, талаада жүрсөң кандай сонун киши да. Ошондуктан мына ошол үчүн баарыбыз мынакей азыр 55 ке чыгып калды. Ошончалык жаш өтүп кетсе дагы, жаштардан дагы жакшы ойноп, мына 35 жыл элин эч качан кой бербей келатат. Ошондуктан Абдулла акеге бир кол чаап койсоңуздар, Абдулла Иманкуловдун 35 жылдыгына дагы келип Абдулла Иманкуловду чакырып коеюн. Жолуктук кайра баштан коштошобуз, коштошобуз. Жакындап көргөн сайын биз достошобуз, достошобуз. Сагынып биз силерди, силер бизди, жүрөктөрдү козгошобуз. Айрылсын жан дүйнө оруганы, ачылсын бакталай жолуңдагы. Элдилер урматтап кем болбогу рахмат, амандыкта эле жолугалы. Эй. Дайыма силер бизге жөлөксүңөр, жөлөксүңөр. Жашоодо ырыс кылаш, өнөксүңөр, өнөксүңөр. Келбейди жазда күздө, жайда кышта, убакытта келесиңер. Айрылсын жан дүйнө оруганы, ачылсын бакталай жолуңдагы. Элдилер урматтап кем болбогу рахмат, амандыкта эле жолугалы. Эй. Жашайлы кызмат кылып элибизге, элибизге. Болуп кайтып келбей эми бизге, эми бизге. Ыры көлкөгүндө майрам болуп турсун, жерибизде, элибизде. Айрылсын жан дүйнө оруганы, ачылсын бакталай жолуңдагы. Элдилер урматтап кел болбогу рахмат, амандыкта эле жолугалы. Айрылсын жан дүйнө оруганы, ачылсын бакталай жолуңдагы. Элдилер урматтап кел болбогу рахмат, амандыкта эле жолугалы. Келдиңер урматтап кел болбогу рахмат, амандыкта эле жолугалы. Эй. Чоң рахмат, урматтуу туугандар. Бул концерт эртең да болот. Укпай калгандарга айтабыңыздар. Кудай кырсыгынан алыс кылып улайым, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кийинки концерттен жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.